Assalamualaikum. Урматтуу кыздар элем. Мынакей 3-чү максат имизде сбор ачылды. Кыскача баягы айтып кетейин. Биринчи сборго Сейит уулу Юсупка 2 миллион 340 миң акча менен Индияга кетти. Ал жерден биз кыздар эле 1 миллион 10 миң акча бердик, Россиядан акча берилди, Ембанктан салынды. Өзүнүн кошумча акчасы менен 2 миллион 340 миң ушундай акча менен кетти. Экинчи Манат Агаевдин кызы Элмира Жеңиске 30 миң доллар экен. Ага биздин кошумчабыз 570 миң тегерегин акча бердик. Калганы өзлөрүнүн собуру менен 30 миң доллар болду. Ал эжебизде кетти. Үчүнчү азыр максат имибиздики. Ушул убакка чейин топтолгон өзлөрүнүн бар акчасы 415 миң 100 сом акча бар экен. Ошо менен биздин кетинде балдарды ыктыярчы балдар чыкты эле. Бүгүнкү топтолгон акча 68 миң 672 сом акча болуптур. Машалла. Мынакей ушул жерде азыр көпчүлүк жамаат менен Жолдош экени Амирсап кылып шайладык. Жолдош кетип Жолдош келиңиз. Кудай кааласа мындан бияка Жолдош эке Амирсап болуп бизди баардыгыбызды каяка ишке жумшайт, кандай иш чара кылат, мынакей Жолдош экен айтканынча иш алып барабыз. Өзүңүзгө бир бухгалтер дайындайсыз. Ошо менен сизге мынакей бул акча 415 миң 100 сом максаттын апасынын колунда 415 миң. Сизге биз 68 миң 672 сом менен сизге мынакей өткүзүп берип атабыз. Мындан бияка сиздин отчетуңузду сиз берип турасыз. Сиздин отчетуңуз менен сиздин айткан иш чараңыз менен биз кызмат кылып турабыз. Эртеңден баштап Кудай кааласа чогулушту баштайбыз. Колдон келишинче канча сумма чачылса. Биз башында 800 миң сумманы укканда чочуганбыз да. Ой, ушу сумма кантип толар экен дегенбиз да. Чынында мына эмне теми көзүстө турат. Ушу дагы чочуганбыз да. Ал мындан көп сумманы топтоп коюп атабыз да. Кудай буйруса бул максат имибизге деле тез эле топтолот. Элибиз ынтымактуу болуп, баарыбыз биримдикте болсок, бул нерсени тез эле топтоп коюп турган нерсе экен да. Биз убакытта бүтүп турбайлы, бул максат имибизди мүмкүн болушунча тезирээк жөнөтүш керек да. Сен экинчи бөлүм, биринчи бөлүм калпак, терс бол бөлүнүш жок да. Келди, кыркуу, чаргана, беш кабас. Баардыгыбыз мусулманбыз, иншалла. Ошого аракет кылып, ушу балага аракет кылып берип коелу, Кудай кааласа. Алла берет бирагы. Биз эми жөнүнө кызматтабыз. Алла үчүн биз соопчулук ачылып иштеп берип коелу ошо балага. Иншалла Кудай кааласа. Мен айтып кетейин өзүмдүн позицияма. Өзүм эме айтып кетейин. Мына мен дагы мынакей Алланын жолуна, Аллага чек шүгүрлөр айтып, ушу бир туугандарыбызга кичине болсо дагы 1 сом, 2 сом кылсак ошол бар келет да Индияга, кай жактарга шифа деп. Мына мен 1-2 деп айтпаймын. Алла мени чыгарды да. Мен өзүм чыккан жокмун. Алла чыгарды меничи. Алла мен жүрөгүмө кыдаят салды да. Канча күндөр өттү аркада калды. Эми жаңы жылга, жаңы күнгө аракет кылыш керек да. Баягы чын айтмакчы, адам күндөн күнгө адам болуу кыйын дегендей да. Амин, алхамдулиллахи раббил аламин, акибатул муттакин. Аллах таала ушул жамааттын башы биригип ынтымакташып, ушу экөөбүз максаттын операцияны акча чогултуу иш чарасы башталып туруп атылган ушул иш чарабыздын аягына жеткенге чейин жалпы жамаатка күч кубат берсин. Кимде ким ушул жамааттын мүчөсүнө кошулуп, колдоо көрсөтүп, жардам бере турганбыз. Аллах таала ошо ар бир инсандын акыретин бул дүйнөсү Аллах өзү оңдогон болсун. Аллах таала ар бир инсандын берген Аллах өзү эселентип, соопторун бул дүйнөдө берекесин берген болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Мисалы мен лично башымдан өтті, аялым 5 жыл болуп, кандай балдар аракет кылып, кандай эмне кылды, иштин башынан өтті. Андай оорулар болбосун. Бул балдар жашакен, балдарга Кудайым өмүр берсин, рызкы берсин, ошо шифасын берсин, силерге күч кубат берсин. Аллах разы үчүн ошо ишти кылганыңар Кудайым силерди колдосун.